9 май Совет элинин эң ыйык, эң улуу жеңиш майрамы. Анткени бул күнгө жетүү үчүн Совет эли 27 миллион адамынан ажыраган. Бул күн Совет элинин 4 жылга созулган эң оор, эң кайгылуу, улуу ата мекендик согуштагы фашисттик Германиянын үстүнөн жеңишке жетишкен күн. 1965 жылы 26 апрелде СССР Жогорку Советинин указы менен 9 май майрам күн деп жарыяланып, ушул күнгө чейин салтанаттуу белгиленип келет. Быйыл да Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан студенттердин арасында улуу ата мекендик согушта жеңүүчү болгон ата-бабаларыбыздын эрдиктерин даңктоо, ардагерлерге карата сый-урматты калыптандыруу, жаштардын арасында мекенчилдикти жана атуулдук тарбияны күчөтүү, мекенди коргоого, өнүктүрүүгө, сүйүүгө үндөө жана мамлекет алдындагы жарандык жоопкерчилигин арттыруу жана башка максаттарда улуу жеңиштин 75 жылдыгына арналган «Жеңиш ырын-ырдайбыз» аттуу студенттер арасында онлайн фестиваль уюштурулуп, ага Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин таланттуу, чыгармачыл бир топ студенттери катышышты. Фестивалдын программасынын негизинде студенттер обондуу ырларды аткарышып, көркөм окушуп, монолог айтышып, сүрөт тартышып, чоң аталарынын эрдиктерин даңазалашып, видеороликтерди жасашып, активдүү катышышты жана видео материалдар ардагерлердин эрдиктерин даңктайбыз деген хэштег менен Facebook, Instagram баракчаларына жайгаштырылды. Онлайн фестивалга активдүү катышкан бардык студенттерге ыраазычылык билдирүү менен бирге жалпы мекендештерибизди улуу жеңиш майрамы менен куттуктайбыз. Ар дайым калктын жүзүндө шаттыктын, кубанычтын, бейпилдиктин оту балбылдап жансын. Майрамыңыздар куттуу болсун.